Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев, мен сизден суранарым, мынакей былтыр дагы сиздин ушу ГКМбнын эшигинин алдына барып, ага катары жардам беришип коюңузчу деп ыйлап кайрылып, ушу 2012-жылы Иманалиева Бактыгүл деген аялдан муну кызылдай акчага сатып алганмын. Мына ушулардын баардыгы Иманалиева Бактыгүлдөн сатып алышкан. Ар биринин сотиги 4 сотиктен 4,5 сотиктен гана жер болчу. Мен дагы кызылдай акчага сатып алгам. Мен Барчынбек Бугубаев деген белгилүү акындын келинчеги боломун. Жолдошум экөөбүз дагы ортобуздагы үй дагы 10 жылдан бери чечилбей соттошуп келе жатам. Мына бул жерди ушу 18 жыл соттошуп, өкмөткө тиешелүү экендигин аныктап берген сиздин кызматкериңиз. ГКМбнын Аламедин району боюнча начальниги Эрбек деген бала, сиздерге рахмат. Канат Жумагазиев, Чүйдүн губернатору, Аламединдин акими Өмүрбек Тейталиев, Ген прокуратурадан Канат Кумарбек Токтакунов, ошондой эле Улукбек Султановдор жардам берип, ошолордун жардамы менен баардык үй салынгандыгы аныкталып, 2012-жылы үй салынгандыгы жана мына 2 зөөкүр Апиев менен Матазимов экөө менин жолдошум каза болуп, үйдө кара кийип, 2012-жылы үйдү салып, 2 жыл кыштап жашаганбыз. Балам байкуш жалгыз жашаган, кенеде 7-класс окуган бала. Мен келип баш көз болуп, өзүм да кошо жашаганмын. Ушул жашаган үйүбүздү мен Барчынбек кайтыш болгондо, Барчынбек 2007-жылы аябай катуу ооруган. Ошондо Жумабаев Нурсултан деген баламдын Акбатада үйүн сатып туруп, арылатып, ушу кыргыздын килейген акылын сактап калам деп, андан кийин 2007-жылдан 2015-жылга чейин 9 жыл, 8 жыл жашады. 8 жыл жашап, сонун китептерди жазды. 2015-жылы каза болгондо ушул 2 зөөкүр мына жерде турган кенедей балам салган үйдү суу менен каптатып бузушкан. Ушу жогоруда айткан мамлекеттик кызматкерлерден жана сиздин жардамыңыз менен ушу Садыр Жапаровдун мунапысын колдоп, ушул жердин бар экендиги аныкталып, Аламедин районунан мага уведомление жана ошондой эле гезитке чыккан эмеге архитектура сурашына кайрылгыла деген. Архитектурадан ушу аферист, мошенница Иманалиева Бактыгүлдү колдоп, Назира Тавалдиева деген 2-3 жыл бою Бактыгүл Иманалиеванын жери деп келген. Былтыр гана ушу сотто Бактыгүл Иманалиеванын жери эмес экендиги аныкталгандан кийин гана Бактыгүлдүн жери эмес деп, андан Маевканыкы деди, андан кийин Нижняя Ларчаныкы деди. Баардык уведомленияны ушул Садыр Жапаровдун мунапысынын негизинде чыккан уведомлениянын негизинде архитектураны мынакей бул сиңдим Жумабаева Жээңкүлдүн үйүнө даже жолунан бери чийип беришкен. Ошону колдобой атайын кызмат ордунан кыянаттык менен пайдаланган Назиранын үстүнөн иш козгоп бергиле деп арыз жазгам. Азыр бул жер Нижний Аларча айыл өкмөтүнө карайт. Учурда Свердлов районуна кирди жаңы эле. Бирок жердин территориясы киргени менен категориясы жай жер боюнча калыптыр. Мынакей бул жерде, ушул жерде бомуштар жашап, Иманалиева Бактыгүл тетиңде мусорларды төгүп, жугунтусун куюп отурган жерин сатканда да мен кенедей ушу 40 күндүк кенедей кызым менен 2012-жылы больницадан жаңы чыгып келип, ушул жерде мусорларды тазалаймын деп 40 күн болуп эле кызым менен энчегиме мастит болуп больницага чейин жатканмын. Менде бүт кагаздарым даяр турат. Ушундай азап жеп соттошкан жеримди эми өкмөткө карагандан кийин дагы 3 жылдан бери ушунун артында чуркап жүрөмүн. Миссия бүтүп калганы калды. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевичти ким тааныса, Камчыбек Кыдыршаевичтин классташыбы, тууганыбы, кошунасы ушу менин видеомду жеткиришип коюңуздар суранам. Себеби Камчыбек Кыдыршаевичтин жардамы менен былтыр ушул жер чечилген. Азыр Свердлов районунун акими Капар Адиев агай жардам берейин, макул чечтирип берейин, макул кайра повторный карайлы, себеби бул жай жер айыл чарба министрлигине кирип калыптыр деди. Мына бүгүн ушу 17 март күнү азыр жаңы эле айыл чарба министрлигинен комиссия келип карап, бул жерди
гипрозем жараксыз деп таап берсин дейт. Мен гипроземге арыз менен ушу акимияттын кайрылуусу менен гипроземге арыз жазылган. Гипрозем айыл чарба министрлиги бизге кереги жок демейинче биз ал жерге кантип сага кереги жок деген корутунду беребиз деп ушул орто жерде 1 жылдан бери чуркап жүрөм. Суранам сиздерден. Ушу Камчыбек Кыдыршаевичке жеткирип коюңуздарчы, суранам. Ушул жыйынтыкты эртерээк алып, жана Назира Табалдиеванын үстүнөн срочно кылмыш иш козгоп бериңиздер. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сиздин намыңызга мен 10 күнү арыз жазганмын. Ошол арызым барып, ушу Свердлов районунан Айлыбек деген кызматкериңиздин колуна барып тийиптир. Ал мага айтып атат, бул жерге сиздин арызыңызга биздин тиешебиз жок, муну ГКМБ карабайт, барыңыз башка жака арызданыңыз дейт. Эгерде мамлекеттик кызматкер кызмат ордунан кыянаттык менен пайдаланып мыйзамды бузуп атса, ГКМБ кантип карабайт? Карайт ГКМБ. Сиз айткансыз, ГКМБдын мамлекеттик бардык күч органдары, ар бир мамлекеттик кызматкерлердин туура эмес кылмыш иштери үчүн сиздер жардам бересиздер. Мен ал мыйзамды жакшы билемин. Ошо Айлыбек деген баланы балага түшүндүрүп, мен ишиме көзөмөл кылып берсин. Ушу Эрмек деген Аламүдүн районунун начальниги жардам берген мурда дагы.